Урматтуу Ош шаарынын тургундары, бул жерде биз ошол мындай мамлекеттик органдарга жардам катары Ош шаарынын эли, жаштар баарыбыз чыгып бир гуманитар жардам топтоп атабыз. Бул жер ошо түнү менен иштейт. Ким кандай жардам бергиси келсе, колунда мүмкүнчүлүгү болсо ошентип келип бизге келип тапшырса болот. Бул жер бир уюмдун биринин атынан эмес, бул элдин атынан, ошондуктан бардык Ош шаарынын тургундарын чакырабыз. Элге кайрылып, элден топтолгон акчаларга продукт алып, азыр Маткенге даярдап койдук. Түштөн кийин эле бир мындай кичинекей убакыттын ичинде бир 35 миңдей акча топтолду элден. Ошол топтолгон акчага азыр оптовый базардан барып продукт алдык. Машинада турат, жүктөлгөн боюнча муну толтуруп туруп Маткенге жөнөтөбүз. Элдик бардык элге кайрылып, элден топтолгон акча. Бул жерде бир топ же бир партия же бир уюм эмес, эл Баткенге элден жардам деген гана багытта аракет болуп атат. Азыр мына Бози дагы ошондой болуп тигилди. Дагы күтүп атабыз. Балдар келишет бул жерге топтолгондун баарын биринчи партия машинага толтуруп туруп жөнөтөйүл деген даярдык болуп атат азыр. Негизинен эмне жардамдар болду? Продукта, тамак-аш. Ал жакта эл тамак-ашка муктаж. Биз баягы военный аракеттерге келишебейбиз. Ал башка адамдардын, башка ыйгар муктуу өкүлдөрдүн иши. Биздин жардам бир гана элге продукта менен тамак-аш менен жардам берүү. Анткени чек арада жайгашкан элдердин баардыгы бир жакка карап эвакуировать этиптир. Аларга азыр мектепте жашап атыптыр, бакчалар жашап атат дейт. Ар жерде элдер чачыран жашап атат. Ошолорго тамак-аш жеткирүү. Бир гана багытта тамак-аш жеткирүү. Может быть, даже ошол бияктан бараткан биздин жоокерлерге дагы керек болуп калышы мүмкүн. Тамак-аш багытында гана жардам берип атат. Üzüge emek kılıp, kagazlı emeğe kapsap koyup 2550 жалпы. Базар. Бұл өкө бир да? Драм театрдын алдында баягы жана